Sodada ийгилик жана береке алып келүүчү 5 амал. Сода бул рызкынын эң чоң эшиги. Бирок содада ийгиликке жетүү үчүн бир гана аракет жетишсиз. Ал үчүн Аллахтын берекеси керек. Сенин содаңа береке чакырган бул 5 амалды бекем карма. Биринчи, адал жол менен гана сода кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: ким мал мүлктү адал жол менен алса, ага береке берилет. Ал эми ким аны арам жол менен алса, ал жеседа тойбогон адам сыяктуу болот. Бир тууганым, кирешеңдин аз болгонунан эмес, арам болуп калуусунан корк. Адал 1 сом 1000 сомдук арамдан берекелүү. Ишиңди адаллыктан башта, калганын Аллах өзү иреттейт. Экинчи, ишти таң эрте баштоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуа кылган: "О Аллахым, үммөтүмдүн эртең мененки убактысына береке бер. Башкалар уйкудан ойгонгуча сенин ишиң жүрүп жатсын. Таңкы убакыттын берекеси сенин бир күндүк ийгилигиңдин пайдубалы. Кечикпе, рызкыңды таң эрте тосуп ал." Үчүнчү, эң негизгиси ибадатты сододон бийик коюу. Аллах Таала айтты: "Аларды сода сатык Аллахты эскерүүдөн, намаз окуудан жана зекет берүүдөн тоспойт. Эсиңде болсун, рызкы берүүчү Аллах, сода эмес. Азан айтылганда дүкөнүңдү жаап, намазга барганың сенин иманыңа жана содаңа болгон эң чоң салымың. Ибадатты биринчи орунга койсоң, Аллах дүйнөңдү өзү түздөп коет." Төртүнчү, соданы садака менен тазалоо. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эй содагерлер, содада керексиз сөздөр жана ант ичүүлөр болуп калат. Андыктан аны садака менен тазалап тургула. Кирешеңден аз болсо да муктаждарга бөлүп тур. Садака малды кемитпейт. Тескерисинче, ишиңдеги каталарды жууп, содаңды тазалайт." Бешинчи, чынчылдык жана ачыктык. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Эгер сатуучу менен алуучу чындыкты айтып, товардын кемчилигин ачык баян кылышса, содасына береке берилет. Эгер калп айтып жашырышса, берекеси жоюлат. Кардарды бир жолу алдап пайда көрсөң болот, бирок берекеден куру каласың. Кемчилигин жашырбай айтсаң, кардардын ишенимине, ал эми Аллахтын ыраазычылыгына ээ болосуң. Содада жумшак бол. Сатып жатканда да, алып жатканда да жеңилдик бер." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай кең пейил адамга Аллахтын мээримин тилеген. Соданын илимин бил. Умар ибн Хаттаб разияллаху анху айткандай: "Эмне адал, эмне арам экенин билбеген адам базарда содо кылбасын. Бул сени арамдан сактайт." Дуа кылууну унутпа. Ар дайым Аллахтан: "Аллахумма барик ли фи ризқи", Аллахым, рызкыма береке бер деп сура. Бир тууганым, эгер ишиңде береке болушун кааласаң, Аллахтын өкүмдөрүн биринчи орунга кой. Ошондо Аллах сени күтпөгөн жерден рызкыландырат. Комментарийге "Аллах содабызга береке берсин" деп жазып калтыр. Бул видеону бөлүшүп, досуңдун рызкысын ачылышына себепчи бол.